Арыбаңыздар урматтуу мекендештер, бүгүн биз Ташкент шаарында жүрөбүз. Эң кызыгы Санарип академиясынын президенти менен сиздер үчүн интервью алып бермекчибиз. Саламатсызбы Асылбек агай? Мына мен сыяктуу баардык эле мугалимдердин жүзүндө абдан жылмаюу, кубануу сезип жатам да. Мына ушул Санарип мугалим конкурсун уюштурууга кандай себептер болду? Эмне себептен уюштурдуңуз? Биз негизи жалпы Кыргызстан боюнча ушу мугалимдерди чет өлкөгө чыгып, эс алдырып, жаңы нерселерди көрсөтүп келгенге кызыктарбыз. Жана негизги биздин максатыбыз ушул мугалимдердин мындай потенциалын, билим деңгээлин, ой жүгүртүүсүн, статусун көтөргөнгө аракет кылабыз. Ошондуктан биздин бардык конкурстарыбыз ушул чет өлкөгө чыгып, тажрыйба алууга багытталган. Кудай буйрса биз азыр Ташкент шаарында 22 мугалим бар. Жалпы биздин планыбыз боюнча дагы эмки айларга же ушул жылы дагы конкурс жарыялап, башка өлкөлөргө жөнөткөнгө аракет кылабыз. Быйыл болсо Турцияга 15 мугалим жөнөттүк. Ошондуктан бизге кошулуп, биздин конкурстарга катышып, биздин мугалимдер менен Санарип мугалим болуңуз. Рахмат агай, анан айтсаңыз, мына азыр ушундай иштерди мамлекетте мисалы уюштурууга анчейин уюштуруу иштери дейлиби же финансылык каражат дейлиби жетишпей жатат да. Бул сиз жеке өзүңүз инициатива көтөрүп уюштуруп жатканыңыздын себеби эмнеде? Акча каражаты кайсыл тараптан табылып жатат? Бул конкурсту толук кандуу мен өзүм каржылайм. Биздин ушул мугалимдер үчүн курстарыбызды сатып, биздин курстарыбыз бар мугалимдер үчүн. Ошол курстардан түшкөн каражаттардын баардыгын ушундай конкурстарга, ар кандай мугалимдерди кызыктыруучу долбоорлорго жумшайбыз. Ошондуктан биздин курстарда да окушту сунуштайм. Эгер биздин курстарды окусаңыздар, көбүрөөк мугалимдер чет өлкөгө барат. Анан өзүңүздөр дагы биз менен чет өлкөгө чыгып, жаңы нерселерди көргүңүздөр келсе, анда биздин курстар аркылуу жазылып, биздин командага кошулуп, биздин конкурстарга катышышыңыз керек. Агай, бир интервьюда окуп калдым эле, менин ата-энем дагы мугалим, ошол себептен мен ушундай иштерди уюштуруп жатам депчи. Эми сиз айтсаңыз, келечекте дагы кандай мугалимдер менен иштешүүдө пландарыңыз бар? Деги эле бул Санарип мугалим сынагына стаждуу мугалимдер катышабы же каалаган эле мугалимдер катыша береби? Ушул жөнүндө ой болушуп кетсеңиз. Негизи ооба, менин ата-энем мугалим. Апам, атам, бир туугандарым да көпчүлүгү мугалим. Биз ушул мугалимдердин көйгөйүнү жакшы түшүнөбүз, жакшы билебиз. Ошондуктан мамлекетибиздин да өнүгүшүнө ушул билим берүү мугалимдердин өтө чоң таасири бар. Ошондуктан биз ушул мугалимдер үчүн көбүрөөк жумуштарды жасайбыз. Келечекте биз точно жазылган өзүбүздүн планыбызда, максатыбызда 10 000 мугалимди чет өлкөгө чыгып, жаңы нерселерди, мамлекеттердин санын болсо 10го жеткирип, азыр биз Турцияга, Өзбекстанга алып барабыз. Эми быйыл Дубайды, Египетти кошуп, жалпы биздин конкурстарга катышып, биз аркылуу чет өлкөгө чыккан, билимини жогорулаткан мугалимдердин санын 10 000ге жеткиребиз деген чоң максатыбыз бар. Рахмат агай, акыркы эркин микрофонду берейин. Жалпы эле жакшы үмүт менен, тилек менен мугалимдик кесипти тандап алган жаш мугалимдерге кандай бир тилектерди айтасыз? Жалпы эле агартуучулар жамаатына. Бардык агартуучу мугалимдерге ошол өзүңүздөрдү жаңылап, жаңы деңгээлге көтөрүлүшкө сунуштайм, чакырамын. Жөнөкөй эле кадимкидей эле сабактарды өтүп, же жөн эле жашоо мындай эч кандай өзгөрүүсү жок жашоо эмес, мындай кызыктуураак, кичине жакшыраак, жаңы нерселерди үйрөнүүгө ачык болуп, окшош күндөрдү, окшош сабактарды эмес, кызыктуу жаңы нерселерди үйрөнүүгө чакырам баарыңыздарды. Рахмат агай, кээде мамлекетте президент кылат, депутат кылат эмес, мына ушундай бир мамлекеттин оор жүгүн
аткара турган сиздей эр азаматтар дагы көп чыксын. Анткени жалпы бир чоң топ министрлик жасай турган ишти сиз жасап жатасыз. Мен катышуучу катары дагы, сизден интервью алган адам катары дагы ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргызстандыктарга анда келиңиз. Салам.